Musанын 5-ci китеби. Мыйзамды кайталоо. 1-бөлүм. Иордандын аркы өзүндөгү Паран менен Топелдин, Лабан менен Хатсейроттун жана Дизабамдын аралыгында жайгашкан Суфтун каршысындагы түзөң чөлдө Мусанын Исраил элине айткан сөздөрү. Хорептен Сейир тоос аркылуу Кадеш Барнеиге чейин 11 күндүк жол. Исраил элинин Мисирден чыкканына 40 жыл болгондо 11 айдын 1 күнү Теңир эмнени буйруса, ошонун бардыгын Муса Исраил уулдарына айтты. Муса бул мыйзамды Кешбондо жашаган Амор падышасы Сихонду жана Эдрейдеги Аштаротто жашаган Башан падышасы Окту өлтүргөндөн кийин Иордандын аркы өзүндө Маап жеринде мындай деп түшүндүрө баштады. Кудай Теңирибиз Хорепте бизге мындай деп айткан эле: бул тоодо жетишээрлик жашадыңар. Жолго чыккыла. Аморлуктар жашаган тоого, аларга коңшулаш жаткан түздүккө, тоолорго, ойдуң жерлерге, түштүк аймагына, деңиз жээгине, Канаан жерине, Лебанонго, атүгүл улуу Эфрат дарыясына чейин баргыла. Мен силердин ата-бабаларыңар Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка жана алардын укум-тукумуна берем деп убада кылган жерди силерге бердим. Барып ал жерди мураска алгыла. Мен силерге ошол учурда мен силерди өзүм жалгыз алып бара албайм. Кудай Теңириңер силерди көбөйттү. Силер азыр асмандагы жылдыздардай көбөйдүңөр. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири силерди азыркыдан 1000 эсе көбөйтсүн. Ал өзү айткандай силерге батасын берсин. Силердин кыйынчылыктарыңарды, түйшүктөрүңөрдү, чыр-чатактарыңарды өзүм жалгыз кантип көтөрөм. Ар бир уруудан акылдуу, эстүү, сындан өткөн адамдарды тандап алгыла. Мен аларды силерге эл башчы кылып коёюн дегем. Ошондо силер мага жакшы нерсени айтып жатасың дегенсиңер. Мен силердин ар бир урууңардан акылдуу, сындан өткөн, белгилүү адамдарды алып, урууларыңарга 1000 башы, 100 башы, 50 башы, 10 башы көзөмөлчү кылып койгом. Мен ошондо силердин башкаруучуларыңарга мындай буйрук бергем: бир тууганыңардын талаш тартыштарын угуп, бир тууганыңар менен бир тууганыңардын ортосунда, бир тууганыңар менен келгиндин ортосунда адилет сот жүргүзгүлө. Сот ишинде бет карамалык кылбагыла, чоң кичине дебей, бирдей уга билгиле. Эч кимден коркпогула, анткени сот жүргүзүү Кудайдын иши. Силер үчүн оор болгон ишти мага айткыла, аны мен угайын. Мен ошондо силерге аткарышыңар керек болгон бардык ишиңер жөнүндө буйрук бергем. Ошентип биз Кудай Теңирибиз буйругандай Хорептен чыгып, Аморлуктардын тоосун көздөй, силер көргөн ушул эбегейсиз чоң коркунучтуу чөлдү басып, Кадеш Барнеиге келдик. Ошондо мен силерге мындай дегем: силер Кудай Теңирибиз берип жаткан Аморлуктардын тоосуна келдиңер. Кудай Теңириң бул жерди сага берди. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңири айткандай, бар да ал жерди ээлеп ал, коркпо да үрөйүңдү учурба. Бирок баарыңар мага келип, ал жерди байкап келе турган, биз жүрө турган жолдорду, биз бара турган шаарларды көрүп, алар тууралуу маалымат алып келе турган адамдарды өзүбүздөн мурда жөнөтөлү дегенсиңер. Бул сөз мага жагып, ар бир уруудан бирден адам 12 адам тандагам. Алар жөнөп кетишти. Тоого чыгып, Эшкол өрөөнүнө барып, ал жерди карап чыгышты. Ал жердин түшүмүнөн бизге алып келишти. Маалымат беришти да, Кудай Теңирибиз бизге берип жаткан жер жакшы жер экен деп айтышты. Бирок силер баргыңар келбей, Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Чатырларыңарда отуруп алып, минтипни алыдыңар. Теңир бизди жек көргөндүктөн Аморлуктардын колуна салып берип, кырып салуу үчүн Мисир жеринен алып чыгыптыр. Эми биз кайда барабыз? Бир туугандарыбыз жүрөктү чүрүп, ал эл бизден көп да чоң да экен. Алардын шаарлары чоң, бийик дубалдар менен курчалган экен. Биз ал жерден Анактын Алп уулдарын да көрдүк дешти. Ошондо мен силерге мындай дегем: жүрөгүңөр түшпөсүн, алардан коркпогула. Кудай Теңириңер силердин алдыңарда бара жатат. Аны Мисир жеринде силер үчүн кандай күрөшкөнүн көрдүңөр, эми да так ошондой күрөшөт. Сен чөлдөн бул жерге жеткенге чейин жолду катар Кудай Теңириң сени атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп келгенин көрдүң. Бирок силер ошондо да Кудай Теңириңерге ишенген жоксуңар. Ал силерге токтогонго жай таап, түн ичинде от болуп, күндүз булут болуп, жол көрсөтүп, силердин алдыңарда жүрдү. Теңир силердин сөздөрүңөрдү укканда каарданып мындай деп ант берген: мен силердин ата-бабаларыңарга берем деп убада кылган жер соорусун бул элдин ичинен, бул ниети жаман тукумдун ичинен эч ким көрбөйт. Аны Жепундун уулу Калеб гана көрөт. Теңирге баш ийгендиги үчүн басып өткөн жерин ага жана балдарына берем. Силердин айыңардан Теңир мага да каарданып мындай деди: ал жерге сен да кирбейсиң. Ал жерге сенин жаныңдагы Нундун уулу Жашия кирет.
Аны дайында, анткени ал Ысрайылды ошол жерди ээлеткени алып барат. Ал жерге душманга олжоо болуп калат деген балдарыңар, жаман жакшыны ажырата билбеген уулдарыңар барат. Ал жерди аларга берем, ал жерди ошолор ээлешет. Силер болсо артыңарга кайрылып, Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөгүлө. Ошондо силер мага: биз Теңирдин алдында күнөөгө баттык. Кудай Теңирибиз бизге буйругандай барабыз да салгылашабыз деп ар кимиңер согуш куралын асындыңар. Тоого чыкканды оңой көрдүңөр. Бирок Теңир мага мындай деди. Аларга мындай дебайт: тоого чыкпагыла, салгылашпагыла, анткени мен силер менен болбойм. Душманыңар силерди кыйратып салат. Мен силерге айткам, бирок силер мени укпай, Теңирдин буйругуна каршы чыктыңар, өчөрлүк кылып тоого чыктыңар. Ошондо ошол тоодо жашаган аморлуктар силерге каршы чыгып, силерди Сейир тоосунан Хорманын өзүнө чейин ары талагандай артыңардан кууп барып талкалады. Силер кайрылып келип Теңирдин алдында ыйладыңар, бирок Теңир силердин ыйыңарды уккан жок, силерге көңүл бурган жок. Ошентип силер Кадеште көп убакыт туруп калдыңар. Экинчи бөлүм. Биз кайра артка кайрылып Теңирдин мага айтканы боюнча Кызыл деңизди карай кеткен жол менен чөлгө жөнөдүк. Ошентип биз Сейир тоосунун тегерегинде көпкө жүрдүк. Анан Теңир мага мындай деди: бул тоонун тегерегинде 7 шээрлик эле жүрдүңөр, түндүктү карай кеткиле. Элге мындай буйрук бер: силер Сейирде жашаган бир тууганыңар Эйсаптын уулдары жашаган жерлерден өтөсүңөр. Алар силерден коркушат, бирок алар менен согушпагыла, сак болгула. Мен силерге алардын жеринен алакандай да жер бербейм, анткени Сейир тоосун Эйсаптын карамагына бергем. Тамакты алардан күмүшкө сатып алып жегиле, сууну алардан күмүшкө сатып алып ичкиле. Анткени Кудай Теңириң сенин бардык ишиңе батасын берип, ушул эбегейсиз чоң чөлдө жер кезип жүргөнүңдө калкалап келген. Кудай Теңириң сени менен 40 жыл бирге болду. Сен эч нерседен кем болгон жоксуң. Ошентип биз Эйлат менен Эцион Геберден чыгып, Сейир тоосунда жашаган бир тууганыбыз Эйсаптын уулдарынын жанынан түздүк менен Маап чөлүнө бет алдык. Теңир мага мындай деди: Мааптыктар менен касташпа да согушпа. Мен сенин карамагыңа анын жеринен бербейм, анткени Ар шаарын Лот уулдарынын энчисине бергем. Мурун ал жерде Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эймимдер жашаган. Алар репалыктардын арасында Анактын уулдары болуп эсептелишчү. Мааптыктар болсо аларды эймимдер дешет. Сейирде болсо мурун Хориликтер жашачу, бирок Эйсаптын уулдары ал жерди тартып алышкан. Ысрайыл эли Теңир мураска берген жерди кантип ээлеп алса, Эйсаптын уулдары да аларды жок кылып, алардын жерин ошентип ээлеп алышкан. Теңир мага: жыйналып Зерет өрөөнүнөн өткүлө деди. Ошондо биз Зерет өрөөнүнөн өттүк. Биз Кадеш Барнейден чыгып, Зерет өрөөнүнөн өткөнгө чейин 38 жыл өттү. Биздин арабыздагы согушка жараган эркек аттуунун баары кырылды, анткени Теңир аларга ушундай убада берген. Биздин арабыздан аларды жок кылыш үчүн алар кырылып жок болгончо Теңир өз колун алардын үстүнөн алган жок. Согушка жараган эркек аттуунун баары өлгөндөн кийин Теңир мага мындай деди: сен азыр Маап чек арасы Ардын жанынан өтүп, Амондуктарга жакындап калдың. Алар менен касташпа да согушпа. Мен сенин энчиңе Амондуктардын жеринен бербейм, анткени ал жерди Лоттун уулдарынын энчисине бергем. Ал жер репалыктардын да жери болуп эсептелчү. Мурун ал жерде репалыктар жашачу. Амондуктар болсо аларды Зумзумдуктар дешет. Алар Анактын уулдарындай алп, узун бойлуу, көп сандаган эл болгон. Теңир аларды Амондуктардын көз алдында кырып салган. Амондуктар алардын жерин ээлеп алып, ошол жерге отурукташып калышкан. Теңир Сейирде жашаган Эйсаптын уулдарынын көз алдында Хориликтерди кырып салгандай эле, Амондуктар да аларды кууп, алардын жерине отурукташып, бүгүнкү күнгө чейин жашап калышты. Каптордон чыккан капторлуктар да, Азанын тегерегиндеги айыл кыштактарда жашаган абактыктарды кырып, алардын ордуна отурукташып алышты. Теңир мага: жыйналып жолго чыккыла да Арнон суусунан өткүлө. Эми мен Кешпон падышасы Аморлук Сихонду жери менен кошо колуңа берем. Ал жерди ээлей башта, аларга каршы согушач. Мен бүгүндөн баштап жер үстүндөгү элдерди сенден коркуп, үрөйү уча тургандай кылам. Сен жөнүндө уккандар сенден коркуп, үрөйү уча турган болушат деген. Анан мен Кедемот чөлүнөн Кешпон падышасы Сихонго тынчтык жөнүндө сүйлөшкөнү элчилерди жөнөттүм. Алар ага мындай деп айтышты: сенин жериңен өтүүгө уруксат эт. Мен жол менен өтөм, оңго да солго да кайрылбайм. Тамак ашты мага күмүшкө сат, сатып алып жейин. Сууну да күмүшкө сат, сатып алып ичейин да бутун баскан жер менен гана өтүп кете берейин.
Сейирде жашаган Эсаптын уулдары менен арда жашаган Мааптыктар мага кандай кылышса, Кудай Теңирибиз берип жаткан жерге Иордан аркылуу өтүп кеткенче, сен да ошондой кыл. Бирок Кешпон падышасы Сихон бизди өз жеринен өткөрүүгө макул болгон жок. Анткени Кудай Теңир аны сенин колуңа салып бериш үчүн өзүң көрүп тургандай аны катаалдантып, өжөрлөнтүп салган. Анан Теңир мага мындай деди: эми мен сага Сихонду жери менен кошо колуңа салып бере баштайм. Анын жерин ээлей башта. Ошондо Сихон бүт эл менен бизге каршы Жааста согуш ачты. Кудай Теңирибиз аны биздин колубузга салып берди. Биз анын өзүн да, балдарын да, бүт элин кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алып талкалап салдык. Эркектерин да, аялдарын да, балдарын да тирүү калтырган жокпуз. Бирок биз басып алган шаарлардагы алардын мал мүлкүн олжолоп алдык. Арнон суусунун жээгиндеги Ароер шаарынан тартып, өрөөндө жайгашкан шаардан тартып, Гилатка чейин биз басып албаган бир да шаар калган жок. Бардыгын Кудай Теңирибиз биздин колубузга салып берди. Кудай Теңирибиз бизге тыюу салган Амондуктардын жерине, Жабок суусунун тегерегиндеги жерлерге, тоо койнундагы шаарларга гана жакындаган жоксуң. 3 бөлүм. Биз ал жерден бурулуп Башанга бет алдык. Башан падышасы Ог өз эли менен Эдрейдин жанында бизге каршы согуш ачты. Ошондо Теңир мага: андан коркпо, анткени аны бүт эли жер менен кошо сенин колуңа салып берем. Сен Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, аны да ошондой кыласың деди. Анан Кудай Теңирибиз Башан падышасы Огду бардык эли менен биздин колубузга салып берди. Биз алардын эч кимисин тирүү калтырбай кырып салдык. Биз ошол учурда анын бардык шаарларын басып алдык. Алардын биз басып албаган бир да шаары калган жок. 60 шаарды, Аргоптуктардын бүт аймагын, Башан падышасы Огдун падышачылыгын басып алдык. Бул шаарлардын бардыгы бийик дубалдар менен курчалган, дарбазалары бекем кулпулар менен бекитилген шаарлар экен. Булардан сырткары дубал менен курчалбаган көптөгөн шаарларды басып алдык. Кешпон падышасы Сихондун бүт шаарларын талкалап, эркектерин, аялдарын, балдарын кырып салгандай, аларды да талкалап, элин кырып салдык. Ал эми алардын шаарларындагы мал мүлкүн олжолоп алдык. Биз ошол учурда Аморлук эки падышанын колунан Иордандын берки өзүндөгү Арнон суусунан Хермон тоосуна чейинки жерлерди тартып алдык. Сидондуктар Хермонду Сирион дешет, Аморлуктар болсо аны Сенир дешет. Түздүктөгү бардык шаарларды, бүткүл Гилат жерин, Салха менен Эдрейге чейинки бүткүл Башан жерин, Башан падышасы Огдун шаарларынын бардыгын басып алдык. Репалктардын ичинен Башан падышасы Ог гана калды. Анын жаткан орду темирден, ал азыр Амондуктар жашаган Рабеде турат. Эркектердин чыканагы менен ченегенде анын узундугу 9 чыканак, туурасы 4 чыканак. Биз ошол учурда Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден тартып, Гилат тоолоруна чейинки шаарларды басып алдык. Гилат тоосунун жарымын шаарлары менен Рубейин, Гат урууларына бердим. Ал эми Гилаттын калган жарымын Ог падышачылык кылган бүт Башан жерин, Башан жериндеги Аргоп аймагын Менашенин жарым уруусуна бердим. Менашенин уулу Жайыр, Гешур менен Маак чегине чейин жаткан бүткүл Аргоп аймагын басып алып, Башан аймагын өз аты менен Жайыр кыштактары деп атады. Ал азырда ушундай аталат. Махирге мен Гилатты бердим. Ал эми Рубейин менен Гат уруусуна, Гилаттан Арнон суусуна чейин, Арнондон Амон уулдарынын чегарасы болгон Жабок суусуна чейин бердим. Ошондой эле Кинереттен тартып чыгышты карай кеткен Пизги тоосунун этегинде жаткан Туздуу деңизге чейинки түздүктү жана батыш чегарасы болуп эсептелген Иорданды бердим. Мен ошол учурда силерге мындай буйрук бергем: Кудай Теңириңер ушул жерлерди бүт бойдон силердин энчиңерге берди. Согушка жараганыңардын баары куралданып, бир тууганыңар болгон Исраил уулдарынын алдында жөнөгүлө. Теңир силерге берген тынчтыкты бир туугандарыңарга да бермейинче, жана алар Кудай Теңириңер берип жаткан Иордандын аркы өзүндөгү жерлерди ээлеп алышмайынча, аялдарыңар, балдарыңар, малыңар гана мен берген шаарларда калышсын. Ээлеп алышкандан кийин гана ар бириңер мен берген өз энчиңерге кайтып келесиңер. Ошол учурда Жашияга да мындай осуят бергем: Кудай Теңириңер ушул эки падышаны эмне кылганын өз көзүң менен көрдүң. Теңир сен басып өтө турган падышачылыктарды да ошондой кылат. Алардан коркпогула, анткени силердин Кудай Теңириңер силер үчүн өзү күрөшөт. Ишайя 1 бөлүм. Амостун уулу Ишайянын
Жүйүт жана Иерусалим тууралуу Жүйүт падышалары Узиянын, Жотамдын, Ахаздын, Хискиянын тушунда көргөн көрүнүшү. Асман уккун, жер кулак салгын, анткени теңир сүйлөп жатат. Мен уулдарды өстүрүп жогору көтөрдүм, бирок алар мага каршы чыгышты. Өгүз өз ээсин билет, эшек да кожоюнунун акырын билет. Ысрайыл болсо мени билбейт, өз элим түшүнбөйт. О күнөөгө баткан эл, мыйзамсыздыктын оор жүгүн тарткан эл, кылмышкерлердин тукуму бузулган уулдар теңирди таштап коюшту. Ысрайылдын ыйыгын жек көрүп, артка бурулуп кетишти. Өзүнүн өжөрлүгүнөн кайтпагандар, силерди дагы кайсы жериңерге урсам болот? Ар бир баш жара, ар бир жүрөк оорулуу. Анын бутунан башына чейин соо жери жок. Жараат, тырык, ириңдеген жара, тазаланбаган, таңылбаган, май менен жумшартылбаган. 7. Жериңер кыйратылды. Шаарыңар жериңер кыйратылды. Шаарларыңар өрттөлдү. Талааларыңарга эккениңерди өзүңөрдүн көзүңөрчү эле башкалар жеп жатат. Душмандар талкалап кеткенсип бардыгы ээн калды. Ошентип Сион кызы Жүзүмзардагы чатырдай, бактагы алачыктай курчоодо калган шаардай болуп калды. Себайот теңир бизге бир аз калдык калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз. Теңирдин сөзүн уккула, Содом төрөлөрү, биздин Кудайдын мыйзамына кулак сал, Амор эли. Мага силердин көп курмандык чалганыңардын кереги эмне дейт теңир? Мен силердин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалган койлоруңарга, борго байлап семиртилген малыңардын майына тойдум. Бука чарлардын да, козулардын да, улактардын да канын каалабайм. Менин алдымда туруш үчүн келгениңерде, короомду тебелегиле деп силерден ким талап кылып жатат? Мага курмандыктарды алып келгениңер бекер. Жыпар-жыттуу зат түтөткөнүңөр мен үчүн жийиркеничтүү. Ай жаңырган күнгө, ишемби күнгө, майрамдык жыйындарыңарга чыдай албайм. Анткени мыйзамсыз иштерди кылуу менен катар эле майрамдайсыңар. Силердин ай жаңырганда өткөргөн майрамдарыңарды жана башка майрамдарыңарды менин жаным жек көрөт. Алар мен үчүн оор жүк, аларды көтөрүү мен үчүн оор. Колуңарды сунганыңарда силерди көрбөш үчүн көзүмдү жуумуп алам. Канчалык жалынып жалбарсаңар да мен укпайм, анткени силердин колуңар канга толгон. Жууңгула, тазалаңгыла, менин көз алдымда жаман иштерди кылбагыла, жамандык кылганыңарды токтоткула. Жакшылык кылганды үйрөнгүлө, чындыкты издегиле, эзилгендерди куткаргыла, жетимдерди коргогула, жесирлерге болушкула. Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап көрөбүз дейт теңир. Эгерде силердин күнөөлөрүңөр кыпкызыл болсо, мен аны аппак кардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, мен аны ак жүндөй агартам. Эгерде тилимди алууну каалап, мен уксаңар, анда жердин ырыскысынан жейсиңер. Эгерде баш тартып өжөрлөнсөңөр, анда кылычтан өлөсүңөр. Анткени теңир ушинтип айтып жатат. Адилеттик өкүм сүргөн ишенимдүү шаар бузулган аялдай болуп калды. Ал шаар акыйкаттык өкүм сүрүп турган шаар эле, азыр болсо киши өлтүргүчтөрдүн шаарына айланды. Күмүшүң күйүп калды, шарабың суу кошулуп бузулду. Төрөлөрүң мыйзамды бузуучулар, ууру кескилердин шериктештери, алардын баардыгы белек алганды жакшы көрүшөт, пара алганга умтулушат, жетимдерди коргошпойт, жесирдин арыз муңуна кулак төшөшпөйт. Ошондуктан теңир, Себайот теңир, Ысрайылдын кудуреттүүсү мындай дейт: душмандарымды жазалоо менен өзүмдү ыраазы кылам, душмандарымдан өч алам. Сага каршы өз колумду сынам. Сени шакарга салып, баардык кошундулардан тазалайм, сенден коргоошумду бөлүп салам. Сага мурдагыдай кылып башкаруучуларды коем, баштагыдай кылып кеңешчилерди коем. Ошондон кийин сени чындыктын шаары, ишенимдүү борбор деп аташат. Сион акыйкаттык менен куткарылат, анын Кудайга кайрылган уулдары чындык менен куткарылат. Ал эми баш тарткандарга жана күнөөгө баткандарга өлүм, теңирди таштагандар да өлүп жок болушат. Алар эмен токойлор үчүн уятка калышат. Аларга силер аябай тартылып турчу элеңер. Силер өзүңөргө тандап алган токойчолор үчүн алар маскара болушат. Анткени силер жалбырагы күбүлүп калган эмен дарагындай, суусу жок бактардай болосуңар. Күчтүүсү чалдыбары чыккан кийимдей болуп калат. Анын иши учкундай болот. Экөө бирге күйөт. Эч ким өчүрбөйт. Экинчи бөлүм. Амос уулу Ышайянын Жүйүт менен Иерусалим жөнүндө көргөн көрүнүшүндө айтылган сөз. Акыркы күндөрү теңир үйү турган тоо баардык тоолордун башына коюлат. Баардык дөбөлөрдөн жогору көтөрүлөт. Ага бүт элдер агылып келишет. Көптөгөн элдер келип, келгиле теңирдин тоосуна чыгып, Жакыптын Кудайынын үйүнө кирели.
Ал бизге өз жолдорун үйрөтөт. Ошондо биз анын жолдору менен жүрөбүз. Анткени Сиондон мыйзам чыгат, Иерусалимден Теңирдин сөзү чыгат дешет. Ошондо ал элдерди соттойт, көп уруулардын айыбын ашкере кылат, кылычтарын сокко кылып, найзаларын орок кылып кайра согуп иштеп чыгышат. Бир эл бир элге кылыч көтөрбөйт, ошондон кийин согушууга үйрөнүшпөйт. О Жакып тукуму, келгиле Теңирдин жарыгында жүрөлү. Бирок сен өз элиңди, Жакыптын тукумун таштап койдуң, анткени алар чыгыштан көп нерсени үйрөнүп алышты. Алардын пелиштиликтердикиндей сыйкырчылары бар, алардын башка элдердин уулдары менен байланышы бар. Алардын жери алтын менен күмүшкө толду, байлыгына эсеп жетпейт, алардын жери аттарга толду, арабаларына сан жетпейт. Алардын жери буркандарга, колдору менен жасаган нерселерге толуп кетти. Алар өз колдору менен жасаган нерселерге табынып жатышат. Ошентип адам ийилди, ошентип адам басынды, сен аларды кечирбейсиң. Теңирдин коркунучунан жана анын улуу даңкынан качып, аскага бар, жерге жашын. Адамдын менменсинген көздөрү жер карайт. Текебер адам кемсинтилет, ошол күнү Теңир гана жогору турат. Анткени Себайот Теңирдин күнү бардык текеберлерге, менменсингендерге, көтөрүлгөндөргө каршы келет. Ошондо алар кемсинтилишет. Теңирдин күнү Лебанондун бийик, менменсинген бардык кедирлерине да, Башандын эмендерине да, бардык бийик тоолорго да, бардык бийик дөбөлөргө да, ар кандай бийик мунараларга да, ар кандай бекем дубалдарга да, Таршыштын бардык кемелерине да, алардын суктандырган жасалгаларына да каршы келет. Ошондо текебер адам кемсинтилет, менменсинген адам жер карайт. Ошол күнү Теңир гана жогору турат. Буркандарда таптакыр жок болот. Теңир жерди кыйратканы турганда, адамдар Теңирдин коркунучунан, анын улуу даңкынан качып, асказоолордун жаракаларына, жердин түпкүрүнө киришет. Ошол күнү адамдар табынуу үчүн күмүштөн жана алтындан жасап алган буркандарын көр чычкандарга жана жарганаттарга ташташат. Теңир жерди кыйратыш үчүн турганда, адамдар Теңирдин каарынан, анын улуу даңкынан коркуп, аскалардын капчыгайларына, тоолордун жаракаларына качып киришет. Силер таноосунда деми бар адамдан үмүт кылганыңарды койгула. Адам ким? 9 бөлүм. Шабыл болсо мурункусундай эле Теңирдин шакирттерин коркутууну жана өлтүрүүнү каалап, башкы ыйык кызмат кылуучуга барды. Бул окутууну жолдогондордун кимисин тапса, ал эркек болобу, аял болобу, аны байлап, Иерусалимге алып келиш үчүн Шабыл андан Дамасктагы синагогаларга кат жазып берүүсүн өтүндү. Ошентип ал жолго чыгып, Дамаскка жакындап калганда, күтүлбөгөн жерден ага асмандан бир жарык түштү. Ал жерге жыгылды. Ошондо ал "Шабыл, Шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың?" деген үндү укту. "Сен кимсиң, Теңир?" деп сурады Шабыл. Теңир ага "Сен кубалап жаткан Ыйсамын" деп жооп берди. "Уштуу таякка каршы тура албайсың." Ал корккондон титиреп мындай деди: "Теңир, мага эмне кылууну буйрасың?" Теңир ага "Тургунда шаарга баргын. Ошондо сага эмне кылышың керек экендиги айтылат" деди. Аны менен бирге бара жаткан адамдар үндү угуп, бирок эч кимди көрбөй селдейип туруп калышты. Ордунан турган Шабыл көздөрү ачык болгонуна карабастан эч кимди көргөн жок. Аны колунан жетелеп Дамаскка алып келишти. Анын көзү 3 күн көргөн жок, ал тамак да жеген жок. Дамаскта Анания деген бир шакирт бар эле. Теңир көрүнүш аркылуу ага "Анания" деп кайрылды. Ал болсо "Мен угуп жатам, Теңирим" деп жооп берди. Ошондо Теңир ага мындай деди: "Тур, Түз көчөсү деп аталган көчөгө барып, Жүйүт деген кишинин үйүнөн Шабыл деген тарстык кишини сура. Ал азыр сыйынып жатат." Ал мындай көрүнүш көрдү. Көрүнүштө анын жанына Анания деген адам келип, анын көздөрү кайрадан көрүш үчүн үстүнө колдорун койду. Анания болсо Теңирге мындай деди: "Теңир, мен анын Иерусалимде сенин ыйыктарыңа канчалык жамандык кылгандыгын көп кишиден уккам. Бул жерде да ыйык кызмат кылуучулардан сенин ысымыңды чакыргандардын бардыгын байлатууга уруксат алган. Бирок Теңир ага баргын, анткени ал менин тандалган идишим. Ал мен жөнүндө элдердин, падышалардын жана Исраил элинин алдында жарыялайт. Менин ысымым үчүн канчалык азап чегүүсү керек экендигин мен ага көргөзөмүн" деди. Анания барып ошол үйгө кирди да Шабылдын үстүнө колдорун коюп мындай деди: "Бир тууганым Шабыл, келе жаткан жолуңда өзүңө көрүнгөн Теңир Ыйса көздөрүң кайрадан көрүш үчүн, ыйык рухка толушуң үчүн мени сага жиберди." Ошол замат анын көзүнөн чел түшүп калгандай болду. Анын көздөрү ачылып көрө баштады. Ошондо ал ордунан туруп сууга чөмүлдүрүлдү. Анан тамак жеп кубаттанды. Шабыл бир нече күн Дамастагы шакирттер менен болду. Көп өтпөй эле ал синагогаларда Ыйсанын Кудай уулу экенин жарыялай баштады.
Анын сөзүн уккандардын бардыгы Иерусалимде ушул ысымды чакыргандарды куугунтуктаган ушул киши эмес беле? Бул жерге да аларды байлап, башкы ыйык кызмат кылуучуларга алып барыш үчүн келбеди беле деп таң калышты. 3-бөлүм. Ким жыйындын башчысы болууга умтулуп жатса, ал жакшы ишти каалап жатат деп айтылып жүргөн сөз туура. Бирок жыйын башчысы кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек. Ал токто, акыл эстүү, адептүү, чынчыл, меймандос, окутууга жөндөмдүү. Ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көржеме эмес, дүнүйөкөр эмес, тескерисинче кичипейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн, өз үйүн жакшы башкара билген, балдарын өзүнүн кадыр баркы менен баш ийдире алган адам болушу керек. Анткени өз үйүн башкара албаган адам Кудайдын жыйыны үчүн кам көрө алабы? Текеберденип кетип, шайтан сыяктуу сотко кабылбаш үчүн ал Кудайга жаңы кайрылгандардан болбошу керек. Жаман сөзгө калбаш үчүн, шайтандын торуна түшпөш үчүн ал сырттагылар тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон адам болушу керек.